Адам атабыз, сен мен атабыз. Бул ооруга эң биринчи чалдыккан атабыз адам ата болгон. Билесиз ушуну? Качан Алла Таала аны бейиштен жерге түшүргөндө, куулган деп айтпагыла. Качан бейиштен түшүрүлгөндө сыноо үчүн бул дүйнөгө. Мына ошол мезгилде аң таң болуп, тегерек четти карайт, биян карайт, тиян карайт, эч нерсе таба албайт. Эмне кылаарын билбейт. Кайда ошол мезгилде анын оюна бир эле нерсе келди. Сажда. Саждага жыгылды дагы 300 жыл саждадан туруп алды дейт. Кээ айтат мындай боякчанын баарын чөбүсүп кеткен дейт да, муну жанагындай дарактар өсүп кеткен, сажда башын алган эмес дейт. Аны ошондон бир нерсе келди оюна. Роббана заламна анфусана ва илам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Алла, мен өзүм эле зулумчулук кылдым да, адам ата айтат да. Мен туура эмес кылдым. Сен тийбе деген нерсени бар, тийип салдым. Алла айтты да, хада шажара, бул саймеге жолобо деди. Бакка тийбе. Мөмөсүнө тийбе. Ал баг эмне экенин билбейсиз. Ал келе Алланын тийүүсү ошо болду. Тийбе деди ушул бактагы мөмө эмнеси бар экен. Анан тийди. Буйрукту сындырды. Анан жерге субхана түшүрүлдү. Аң таң болуп, жанагындай бир полустрессованный состоянияда жүрдү дейт. Баарыбыз эле мисалы жашообузга бир оорчулук келе турган болсо, автоматически эмне чөбүз? Мына ошол шалдыратуучу оорун алып келет да алчы. Ошол сени эң биринчи Алладан кечирим сурайлы. Я Алла, кечир, заламна. Мен өзүм эле зулумдук кылдым. Башка эч кимге зулум кылган жок. Көрдүңүзбү? Эми ошонун себебинен машалла ушул нерседе качан сен шалдырат турган оору